Ош облусунун Өзгөн деген районунда Мырзаке деген айыл бар. Албетте аны барыңыздар эле жакшы билесиздер. Мына ошол айылда карапайым эле үйдөн чыккан Иттуйбаева Сүйүмкан деген энебиз бар. Жашы 60ка таяп калган. Бирок жашы 60ка таяп калса деле, бүгүнкү күндө дагы өзүнүн булбулдай үнү менен көпчүлүктү таң калтырып келет. Бирок баягы дүжүр сөз бар жалпы элибизде. Таланты бар, таанышы жок дегендей. Таанышы деле Кудайга шүгүр. Бирок анчалык өзүнүн үнүнө таң бере бербеген Сүйүмкан эне бүгүнкү күндө дагы ошол талантынан жазбай келет. Бүгүн Аманат программасында дегеле ушул Сүйүмкан эненин талантына эмес, тагдырына дагы таан берген атайын маалыматтарды сиздердин алдыңыздарга тартуулаган турабыз. Анда алдыдагы мүнөттөрдө мына ошол Сүйүмкан эне тууралуу кененирээк окуяларды Жанымда. Охо, гүлдөр гүлүп калды го балам. Молодец. Неме, аксамай. Оны чөгүндап кел кызым. Кичинекейимде атам эстөө айдайт эле. Жанагы биринчи Бишкекке жол ачылганда атам эстөө менен жолду биринчи атам ачкан. Анан Алай зонасынын, Алайдын али бийик перевалдарды атам жолун ачат эле. Анан ошо менен келгенде ойнойт элем. Өзүм тракторда нары бери. Ойногондон кийин тракторга окуйм десем, атам айтат эле, кыз бала тракторга окучу эле, кыз бала окубайт деди. Анан кийин боптур ата окубайм деди. Анан Кудай жалгап Каракулчада номер 29-училищада неме болуп калды да, ачылып калды. Атам окубайт деп урушту. Анан боптур ата окубайм деп туруп мектепке кеттим деп туруп ошентип бүтүргөм окуунучу. Мен мындай деп айтам да, элдин баары кыйналдым деп ыйлабаш керек экен. Сүйүмкан эненин дагы бир өзгөчөлүгүн айтып кетели деп атабыз. Анткени Сүйүмкан эне жаш кезинде тракторчу болгон экен. Кадимки эле СССР маалындагы колхоз совхоздордун эгин тегиндерин мына ушул Сүйүмкан эненин трактору бир нече талааларды оруп жыноого өтө чоң жардам берген. Албетте бул тракторчулук кесипке дагы жөн жайынан кызыгып же жөн жайынан барып калган эмес. Бул үчүн атайын билимге дээ болгон. Бирок ошол тракторчулук кесипти албетте кайран СССР ыдырап союз жок болгондон кийин аркалап кетпестен 9 баланын энеси катары Сүйүмкан эне тагдырдын бир нече жолку сыноолоруна тушкан. Мына бүгүнкү күндө балдары бардыгы чет мамлекеттерде иштеп, калганы Кыргызстанда эле очор бачарлуу болуп, бактылуу каарылыктын доорун сүрүп турган чагы десек болот. Бала чакалуу болгондон кийин 9 балалуу болдук. 9 балалуу болгондон кийин эми Кудай таала улуу экен.
Кудай алып кетти. Алып кеткенден ушу балдарым, ушуларым ушундай чөжөдөй калды да. Мына азыркы немеде националдыда окуп атат деген балам 6 айлык калды да, эмчекте калды. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кудайга шүгүр, кыйынчылыктан ушундай ыйлап сыктап өткөн күнүмдү эстеп азыр кээде ойлонуп отуруп ушунчалык шүгүр деймин. Адам баласы кыйналбаса ырыскыны бербейт. Шүгүр, азыр балдардын эң асты жесир болуп, жесирчилик башка түшкөндө, кыйналганда, балдарга пособие тапшырганда, пенсияны алганда, ошо маалдарда анча-мынча аябай катык кыйналган, бир сындырып нанга кор болгонбуз. Мен бир жума балдарды суу менен баккамын. Неме анча-мынча кээде элдер айтат экенде, эми кандай жашайт ушул дегенде, бирөөдөн бир күкүрт сурабай туруп, суу менен баккан күндөрүм эсимен кете элек. 10 күн суу менен баккам. Иштен келип алып кээде зерикпей, азыр түн узун. Түнү отуруп алып, саат 1-2 чейин кыздарга ошентип курактарды жасап коем. Мен болсом, кыраңдан соккун жел болсоң, айрылгыс болсок экөөбүз, тагдырды дайым ой бир болсок. Ак жамгыр болсо жаздагы, мен болсом алча шактагы, салкында бышкан кызарып, жашынып барып, мен консом, жашынып барып, мен консом. Bismillahirrahmanirrahim. Ceppigen aslanı, arabay basma karı, jayı kardımdı teskeyni da koy boldu benim bakalı. Etigi sarı kırcaka, çoydur geçim başlağı.
Сүйімкан деген энебиз 12 неберени багып, балпайган байбиче болуп турмуш кечирип жаткан кези. Албетте Аманат программасынын дагы максаты мына ушул элеттеги энелерибиздин, эжелерибиздин, агаларыбыздын социалдык маселесин коомчулукка жайылтып, жана алардын көйгөйүн, кемчиликтерин, ийгиликтерин жалпы элге жайылтуу максатын аркалайт. Ошентип Аманат программасы дагы бул жолку сапарын карытты. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык. Аман туруңуздар.